темабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Ньютондун 3-закону. Ньютондун 3-законун түшүнүү үчүн биз жогорку бул тажрыйбага кайрылып көрөлү. Бул тажрыйбага силер балдар көрүп турасыңар. Эки араба ортосуна болот пластинасы ийилип байланып бири-бирине кармалып турат жип менен. Эгерде ушул байланып турган жипти күйгүзсөк, пластина серпилет дагы эки араба эки жакты көздөй кыймылга келет. Карагылачы балдар, экөө бирдей аралыкка жылды. Демек булардын массалары бирдей, жана ылдамдануулары дагы бирдей. Демек экинчи немеге карап көрөлү. Экинчи тажрыйбаны карап көрөлү. Карагылачы балдар. Дагы эле ошондой эле араба, бирок бир жагында эмнеси бар? Жүгү бар. Дагы эле пластинаны ийип туруп байлайбыз. Дагы акырындык менен ортосунан күйгүзөбүз. Эгерде күйгүзсөк, карагылачы балдар. Демек жүгү бар араба бир аз эле жылды. Ал эми жүгү жок араба бир топ барып аралыкка жылып калганын көрдүк. Демек массасы оор нерсе аз эле аралыкка жылды, ал эми массасы жок нерсе көбүрөөк аралыкка жылды. Демек мында биз Ньютондун 2-законун пайдаланып карап көрөбүз. Демек Ньютондун 2-закону F барабар ma. Демек мындан аны табалы. А барабар F бөлүнгөн m. Эми карагылачы балдар. Бул эле формулада көрүнүп тургандай, массасы канчалык көбөйгөн сайын, ылдамдануусу ошончо эсе азаят. Тескерисинче массасын азайтсак, ылдамдануусу көбөйөт. Демек анда Ньютондун 3-законун жазсак, F1 барабар минус F2. Демек бул жерде модулдары боюнча барабар, ал эми багыттары боюнча карама-каршы эки күч аракет этип атат. Карама-каршы багытта, бирок аракет эткен күчтөр бирдей. Анда биз муну мындай жазып алалы. A1 барабар m минус m2 a2 деп жазып алалы. Демек булардын аракет эткен күчтөр бирдей, бирок багыттары карама-каршы. Анда Ньютондун 3-закону мындай айтылат экен. Эгерде эки нерсе өз ара аракеттешүү күчтөрү боюнча, күчтөрү модулдары боюнча барабар, ал эми багыттары карама-каршы болушат. Бул Ньютондун 3-закону. Эми биз мисал келтирип карап көрөлү. Момунда балдар көрүп турасыңар. Эки бала аркан тартышып атат. M1 A1. Бирок булардын багыттары карама-каршы. M2 A2. Демек карагылачы балдар. Демек булардын массалары бирдей, тартуу күчтөрү дагы бирдей. Демек булардын багыттары карама-каршы. Булар бирдей күч менен тартышып атышат. Момунда дагы, экинчи сүрөттө дагы карап көргүлөчү балдар. Демек мында дагы араба менен аркан тартышып атат. Мында дагы F1 барабар минус F2. Демек мында дагы бул күчтөрдүн модулдары боюнча барабар, ал эми багыттары боюнча карама-каршы болуп атат. Анда биз жазып коелу. Демек M1 A1 барабар M2 A2 минус. Демек минус деген белги бизде карама-каршы дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул 3-сүрөткө карап көрөлү. Демек бул сүрөттө ат арабаны сүйрөп баратат. Эгерде аттын күчү арабанын сүрүлүү күчүнө барабар болсо, ат анда арабаны сүйрөй алмак эмес. Демек аттын күчү F1 деп коелу. Ал эми арабанын сүрүлүү күчүн F2 деп коелу. Бул артты көздөй сүрүлүп атат. Бирок мында карагылачы. Аттын күчү чоңураак, чоң. Ошон үчүн эмне кылып атат? Арабаны сүйрөп
чанааны сүйрөп баратат. Ал эми экинчиде дагы карап көрөлү. Эшек арабаны сүйрөп баратат. Демек, эшектин күчүн F1 деп койсок, ал эми арабанын жерге сүрүлүү күчү F2 болот. Демек, мында деле эшектин күчү чоңураак, ошон үчүн арабаны сүйрөп баратат. Демек, эшектин күчү жерде чоң, арабаны сүйрөп баратат. А сүрүлүү күчү азыраак болгондуктан, эгерде экөөнүкү барабар болсо, анда эшек арабаны сүйрөй алмак эмес. Демек, балдар карагылачы. Биз бул мисалдардын негизинде Ньютондун 3 законун түшүндүрүүгө аракет кылдык. Бул жерде кандай деп ойлойсуңар? Демек, бул жерде эгерде күчтөр бири-бирине барабар болсо, анда экөө тең салмакта болуп, бири-бирин жеңип кете албайт экен. А эгерде бирөөсү чоңураак болсо, анда ал нерсе экинчисин сүйрөп кете алат экен. Бирок багыттары карама каршы. Демек, бүгүн балдар биз Ньютондун 3 законун түшүндүрүүгө аракет кылдык.